Атайын барған башым. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу Говори ТВ мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн да эсиңиздерге салып өткүзүбүз келет. Бишкектеги Азия Молл соода борборунда жарандар өзүңүздөр көргөндөй тышка чыгарылып, имарат курчоого алынган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы буга чейин бизге билдиргендей, бүгүн 11 август саат 13:56 чамасында милицияга соода түйүндө жарылуучу зат коюлганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Айтылган дарекке азыркы учурда соода борборго ошол ыкчам топ жөнөтүлгөндүгү кабарланган. Имарат курчоого алынып, ошол тиешелүү адистер иштеп жатат деп буга чейин бизге билдиришкен. Азыр өзүңүздөр күбө болгондой бул жакта соода борбордун ичиндеги жарандар сыртта турат жана ошондой эле жеринде укук коргоо органдары, тез жардам кызматы дагы турганын көрүүгө болот. Биз жеринен азыр түз алып көрсөтүп жатабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
буга чейин маалым болгондой айрым ЖМКлардагы түз эфирде чагылдырды. Ишкер Илгиз Шаменовдун унаасынан ошол жардыруучу зат табылгандыгы тууралуу маалыматтар дагы айтылды. Анда Илгиз Шаменов ошол түз эфирде өзү дагы маалымат айтып өттү. Биз азыр интервью алууга аракет кылабыз. Ачылат деп алдыңызбы, ачылбайт экен. Белгисиз азыр. Паспорттун стол бар деген келген, ушунун ичинде паспорттун стол бар экен. Ушу азыр белгисиз. Баш жакта билбейсизби? Жок. Эдеп союң деген бар экен, айлана айын ошондой да ушакта ошол иштейт. 30 компьютер бар экен. 30-ун бири да иштейт. Атаңы бар, апаңы бар, мен айлана кызмай, мен деги 80-ге кеп карап эле калдым. Паспорт берчөтпөй, мен 42 жылдын мен берген эмес. Биз 80-деле алып жасыл автобус каралган. Аны мен 5 жыл алмаштым дедим. Эми каяктан табам дедим мен аны. Жок, алып келмейт дегенде 2 күндөн бери сандап жатат. Анан ушакта бар деген келген. Ошо сыртка чыгарып салып турго жарандарды бул жакта. Ай бомбу жок болуш керек десем. Дам жарлап болчу. Ошо бомбонун ичинде иштейт десем, тарчалып качат да. Бул жакта азыр бизде комментарий дагы жазып атышат. Бул жакта эмне болуп атат деп бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Урматтуу Говоритова мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, азыр биз Борбор калаада жайгашкан Азия Молл соода борборунун алдында турабыз. Жеринен түз эфирде чагылдырып жатабыз. Буга чейин белгилүү болгондой, ушул Азия Молл соода борборунда жарандар тышка чыгарылып, имарат курчоого алынган. Азыркы учурда мынакей өзүңүздөр күбө болгондой жарандар сыртта турушат, эвакуацияланып. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн 11 август саат 13:56 чамасында милицияга соода түйүндө жарылуучу зат коюлганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Азыркы учурда ушул айтылган дареке ыкчам топ жөнөтүлгөн, имарат курчоого алынып, тиешелүү адистер иштеп жаткандыгы кабарланган. Өзүңүздөр күбө болгондой, бул жака ошол укук коргоо органдары жана ошондой эле тез жардам кызматы дагы келгенин көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча буга чейин бизге белгилүү болгондой, башка ЖМКлардын түз эфиринде дагы ошол жеке ишкер Илгиз Шаменовдун унаасына ошол жардыруучу зат коюлгандыгы тууралуу маалыматтар айтылды. Шаменов бул тууралуу өзү да түзөбөдө жогоруда айтып өттү. Биз азыр ошол бул жакта эмне болуп жаткандыгын чагылдырып атабыз. Бизден алыстабай туруңуздар.
соода борбордун сыртын ошол милиция кызматкерлери курчоого алып кайтарып турушат. Келген жарандар азыр өзүңүздөр күбө болгондой киргизилген жок. Учурда борбор жабык экендигин келген жарандарга түшүндүрүп атышат. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан дагы бул боюнча кошумча толук маалымат бериле тургандыгын кабарлашкан.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бул жакта ошол ишкер Илгиз Шаменовдун жактоочусунан интервью алабыз. Айтсаңыз, мынакей буга чейин биз кабарыбыз бар, ошол унаадан жардыруучу зат табылганы боюнчачы. Качан табылды, эмне болуп табылды, кандай маалыматтар бар, кандай жаңы жагдайлар бар, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Меня зовут Ибраев Чингис, я являюсь адвокатом Ильгиза Шаменова. Ко мне он позвонил, сказал срочно приехать в Азиамол. Я приехал, на месте были сотрудники милиции, приехали саперы. Со слов Ильгиза Шаменова в его машине была обнаружена граната. Работают саперы, все покажет следствие. Но в принципе нечего больше добавить. Түшүнүктүү, рахмат. Аты жөнүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Ибраев Чингис. Рахмат. Что здесь произошло? А я что? Что здесь происходит? Азыр өзүңүздөр күбө болгондой, ишкер Илгиз Шаменов интервью берүүдөн азырынча ушул карманууда. Өзүңүздөр күбө болгондой, ушул унаага түшүп отуруп кетип баратканын көрүүгө болот. Ошол ишкердин өзүнөн интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Өзүңүздөр күбө болгондой, ал эми жогоруда жактоочусу азыр ошол териштирүү иштери жүрүп жатканы, ошол калган толук маалымат ошол териштирүү иштеринен кийин белгилүү болоорун айтып өттү. Урматтуу Говоритово мультимедиалык агенттигинен бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн да эсиңиздерге салып өткүбүз келет. Бүгүн 11-августта биз азыр жеринен Борбор калаада жайгашкан Азиамол соода борборунун алдынан түз алып көрсөтүп жатабыз. Буга чейин кабарлангандай, Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдиргендей, саат 13:56 чамаларында ушул Азиамол соода борборунда жардыруучу зат бар экени жөнүндө анонимдүү маалымат түшкөн. Учурда ошол соода борборго ыкчам тобу келген. Өзүңүздөр күбө болгондой, жарандар сыртка чыгарылып, жеринде ошол тийиштүү адистер иштеп жатат. Буга чейин ошол ишкер Илгиз Шаменовдун унаасынан жардыруучу затка окшош буюм табылганы тууралуу маалыматтар дагы айтылган. Жогоруда жактоочу дагы бизге интервью берип өттү. Бардыгы ушул териштирүү иштеринен кийин белгилүү болоору жана ошондой эле маалымат берилери тууралуу айтылды. Биз ошол ишкердин өзүнөн интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Буга чейин ал ошол өз унаага отуруп кеткенин көрүүгө болот. Азыркы учурда ошол соода борбору ачыла элек. 2 сааттан бери ошол жеринде адистер иштеп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бизге айтылды. Биз азыр эфирди жыйынтыктайбыз, дагы ушул кошумча маалыматтар берилип турат. Аны сиздер ошол Говоритово мультимедиалык агенттигинин сайтынан дагы окуп турсаңыздар болот.